Жигули 42-74 аңгатат. Жигули 42-74 аңгатат. Ош шаарында издөөдө жүргөн автоунааларга катуу рейд жүрдү. Ал үчүн Атайын Борбор калаадан автоураган келген. Аталган унаада 6 камера жайгашып, издөөдө жүргөн машиналарды автоматтык түрдө таап берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул жерде бардык кызматты автоураган өзү аткарып, тиешелүү кызматкерге толук маалыматты мына ушул экран аркылуу чыгарып турат. Автоураган эмес, бул 360 градус тартат. Көргөндөй эле 8 камерасы бар. Астында, аркасында, капталдарында да. Мынакей. Капталдарынан бери. Көрөсүзбү, капталдан уже номерин эле көрсө эле сразу уже аныктайт да болчу. Анан кийин бул жерде да өзүнүн программасы бар. Мисалы үчүн базага биз кегиде киргизе албай калып, жана срочный эмелер болуп калса, бул жерде өзүнүн программасы бар. Оперативный розыск депчи, бул оперативный розыска биз сразу киргизип коебуз да. И мисалы үчүн ДТП болду, информация бердим, урагандын балдарыначы. Урагандын балдары сразу оперативный розыска киргизип коюшат да, чтобы может тияктан астына түшүп калса, сразу уже кармайт да бул уже автоураганчы. Рейдтин жүрүшүндө автоураган жүрүп бара жаткан унааны номери менен фиксация кылып, ар кандай кылмыш иштери бар унааларды заматта аныктап берип жатты. Анын жардамында Ош шаарында 3 күн ичинде айыбы бар 79 автоунаа айып короого киргизилди. Арестке коюлган автоунаалар бар. Алар боюнча 3 күн ичинде бир 10 чакты автоунаа кармалдык. Сот тарабынан болгон. Анан жол кырсыгын жасап Бишкек шаарында. Ош шаарында жүргөн бир автоунаа кармалды. Андан сырткары бул ураганга кирбейт, базасына кирбейт. Бирок 3 тонировка терезесин караңгылатылган автоунаалар кармалды. 2 Масавалда айдоочу кармалды. Саламатсызбы? Ошто ураган аталышындагы рейд 29 апрелден баштап жүрүп жатат. Бул аралыкта Өзгөн, Кара Суу, Араван жана Ноокат районунан айыбы 3000 сомдон ашкан 56 автоунаа айып короого киргизилген. Анын ичинде Бишкек шаарында кылмыш кылып издөөдө жүргөндөр Ошто колго түшүрүлгөн. Ошол эле учурда уруксатсыз унаасын караңгылатып алгандарга да чара көрүлдү. Мошенниктерге алданган автоунааларды ушул автоунаанын негизинде жардам негизинде biz автоунааларды атайын айып төлөө короого киргизип, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 186-беренесинин негизинде автоунаалардын алгачкы ээси издеп, азыркы учурда табылбай жүргөн автоунааларды ушул автоунаанын негизинде таап, атайын айып төлөө короосуна киргизип атабыз. Бизге Бишкек шаарына көп жарандар кайрылат. Баягы уголовный иштер боюнча баягы өзүнүн каттоосунан чыгарып койгон автоунаалар боюнча баягы штрафтар келет. Штрафтар келишет, бирок ээсин таппайт да. Ошолор боюнча да коопсуздук шаар боюнча келдик. Ошол боюнча мынакей бүгүнкү күнгө чейин 130 автоунаа киргиздик да, айып токтоочу жайына. Белгилей кетсек, мындай иш-чара атайын тескеменин негизинде ишке ашууда. Агалайык Ысык көл, Талас, Нарын, Жалал Абад жана Ош облусунда рейд жүрдү. Жалпысынан республикада 3 автоураган бар. Алдыда аталган ураган автоунааларын 7 облуска сатып алуу пландалган. Асия Сыдыкова, Шахрух Эминжанов, Регион телеканалы, Ош.